Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр биз Жетегүз районундагы Чоңташ өрөөнүндө турабыз. Мен бул Жетегүздүн кооздугу өзүнчө бир керемет. Бирок мен сиздерге көрсөтөйүн деген бир көзгөчө бир нерсе бар да. Балким бул жерден көп сабак алсак керек. Бул жерде мен бир нерсени байкадым. Бул жерде келип байкасаңыздар, мол таш. Чоң таш да. Ушул таштын үстүнө мол арча кадимкидей өсүп өнүп ушул жерден өсүп чыккан. Бул жерде мен ойлойм көптөгөн сабактар жатса керек. Биринчиден, кээ бир адамдар ийгиликке жетиш үчүн же алдыга жылыш үчүн кээде жер тандайт. Жакшы жер болуш керек, жакшы шарт түзүлүш керек деп айтат да. Мен айтат элем, жок, тескерисинче кайсы бир адамда эгерде аракет болсо, адам баласында үмүт болсо, адам баласында максат болсо, кайсыл жерде болбосун ийгиликке жетет. Элестетип көрүңүз, ушул таштын үстүнөн арча өсүп чыгат деп кимдин кыялына келет. Алла Тааланын бир кудурети, Алла Тааланын бир чеберчилиги жатат да. Ошондуктан кайсыл жерде болбойлук аракет кылган болсок, кайсыл жерде болбойлук алдыбызга так даана максат койсок, кайсыл жерде болбойлук Кудай Тааладан жакшы үмүт кылсак, Кудай Тааласа баары жакшы болот. Бул биринчиден. Экинчиден, көп жаштарыбыз, көп студенттер келип сурайт да. Агай, кайсыл жерге барып илим билим алсак болот? Кайсыл жерде илим билим күчтүү деп айтышат да. Кандайдыр бир деңгээлде ошол мезгилдин, жайдын кандайдыр бир салымы болушу мүмкүн да. Бирок бир нерсеге баса белги айта кетишибиз керек. Илим билим эч качан жер тандабайт. Илим билим эч качан убакыт тандабайт, заман тандабайт. Кайсыл жерде болбо, аракет кылсаң, өнөсүн, өсөсүн, алдыга жыласың. Кайсыл жерде болбо, өзүңдөн мыкты аракет болсо, өзүңдөн илимге, билимге болгон шыктануу болгон болсо, өнөсүн, өсөсүн, дал ушул арча сыяктуу өнөсүн, өсөсүн. Эгерде ушул жерде илим жок болсо дагы, эгерде ушундай шарттар жок болгон учурда дагы айтар элем, ушул арча сыяктуу кадимкидей өнөсүн, өсөсүн. Барыңыздарга жакшылык каалайм. Кудай Тааладан үмүтүбүздү үзбөйлүк. Пайгамбарыбыз Куттуу хадисинде айтат, Алла Таала хадис кудсийинде айтат, мен пендемдин оюндагыдаймын, эмнени ойлосо ошону берем деген. Кудай Таала жөнүндө жалаң гана жакшы ойлордо бололу. Кудай Таала кааласа, мондой аракетчил, максаттуу жаштарыбыз турганда, келечегибиз алдыда. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.